Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу кечиңиздер менен, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн адаттагыдай эле жалпыңыздардын чериңиздерди жазып, жан дүйнөгө гүл азык тартуулап, ырдан рахат тартуулайлы деген тилекте отурабыз. Биз менен бирге болуп бизди көрүңүздөр. Ал эми биздин каналда албетте өтө мыкты чебер аткаруучулар, мыкты ырчылар келип сиздерге жагымдуу маанай тартуулап келет. Бүгүн дагы салттуулап биз ушул кыргыз журтчулугуна өзүнүн өнөрү менен кеңири белгилүү болгон өзгөчө талант, мыкты мырза, келишимдүү келбеттүү жигит Өмүрзак Кайыповду чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Болсун. Өмүрзак Кайыповду кыргыздын кыйыр эли тааныйт. Ала тоонун бардыгы эле тааныйт десем мен жаңылбайм. Бир эле ала тообуз эмес, бул дүйнө элине өзүнүн өнөрү менен таанылган жигиттерибиздин бири. Дастанчылык, терме, дастан, санат өнөрүнө келгенде биз дароо ушул улуу муундун бизге калтырган өнөрүн таануу менен бирге эле бүгүнкү күндө ушул өнөрдү өнүктүрүү үчүн күч аракетине жумшап жаткан Өмүрзак Кайыповду эске салып элестетебиз. Негизги кесиби, негизги билими дагы Өмүрзак өзү дагы толуктар. Бул дастанчылык. Биздин улуу муундан келаткан кенже эпостор деп койсок болот. Ушул дастан термелерди жайылтууда эмгеги зор. Бүгүнкү күндө Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл ырчысы эстебес тобунда солист. Өмүрзак, биздин студияга куш келиптирсиз дагы бир ирет. Бүгүнкү күндө биз айтып аткан дастан терме өнөрүн өнүктүрүүнү колго алып атайын фонд ачканыңызды да билебиз. Анан бул өнөр баары бир эмнегедир биздин манасчылык өнөргө келгенде, төкмөлүк өнөргө келгенде, ошол эле комузчулук өнөргө келгенде бир тепичке ылдый калган сыяктуу дегеним өнүкпөй жатат окшойт. Же бир көзүбүздүн жастымында калып калган сыяктуу. Туура айтасыз. Ошондой болуп жатат деп эле айтсак болот. Себеби ушул манасчылык өнөр, акындык өнөр менен эле катарлаш Кыргызда дастанчылык өнөр болгон. Бул багы дайым айтып келем, арабага чегилген 3 ат болот го. Бул ушундай ошо ажырагыс өнөрлөрдүн бири да. Бири менен. Үчөөнү бирдей колдоо көрсөтүп, бирдей өстүрсө дагы жакшы болмок. Анткени биздин дастанчылык өнөрдө Кыргыздын тарыхы камтылган. Мына алалы Курманбек эпос. Мындан 5 кылымдан ашык мурда жашап өткөн улуу инсаныбыздын басып өткөн жолу, мекенчилдиги, мекенге болгон мамилеси. Бүгүнкү күндө ал киши ким болгонун ташка тамга баскандай ошол чыгармадан биз окуй алабыз да. Ошол дастанчылык өнөрүбүз азыр мындай солгун массалык маалыматтардан деле аз-аздан берилет. Айтыш өнөрүн алалы. Мына Садык Шернияз агабызга мен ыраазычылык билдирем. Жеке ушул кишинин колдоосу менен, ушул кишинин көңүл буруусу менен айтыш азыр өз жолуна түшүп калган. Не деген жаш акын өнөрпоздору өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, эгер айтыш өтсө, биз аны көргөнгө кассадан билет таппай калабыз. Ал эми манасчылык өнөрү бул мамлекеттик колдоодо азыр. Анткени манас бул Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин идеологиясы деп койсок болот. Тарыхы деп койсок болот. Кыргыздын басып өткөн жолу деп койсок болот. Манас аркылуу биз кантип жашашыбыз керек экени, кантип жашаганыбыз бүт манастын ичинде камтылган да. Анан дал ошондой өнөрдүн бири дастанчылык болчу. Бирок бүгүнкү күндө же меценаттар аркылуу да эмес, же мамлекеттик төбөлдөрүбүз, кызматкерлер аркылуу дагы колдоого алынбай, өз жолу менен гана өз арабасын чегип келатат. Биз да ошол багытта меценат болбосок дагы, кызматыбыз болбосо дагы, эмнеге ошол өнөрдү алып жүрүүчүлөр аркылуу бир өз аракетибизди, өз арабабызды айдай берсек болбойт деген багытта Дастанчы деген фонд түзгөнбүз 16-жылы. Ошол күндөн бери карай азыраак өзүбүздүн колдон келген иштерди жасап келатабыз. Кудай буйруса Кыргыздын 5 кенже эпосту баштан аяк жаздырып аудио вариант журтчулукка тартууладык. Бүгүнкү күндө сиздердин алтын фонду да каралып, көптөрү алтын фондуга кабыл алынды. Дагы угулуп атат. Андан кийин дагы Кыргыздын андан кийинки проектибизде Кыргыздын дагы 50дей чыгармаларын ал терме, санат, насият,
казалдар, жоктоолор, ашыктык арман ырларынан турган 50 чыгарманы дагы ошол табак бетине түшүрүп, аны ошол диск кылып эле чыгарып койбостон, аны китеп бетине чөгөрүп, ал китепте ошол чыгарманын тексти жазылган. Ошол чыгарманы ким аткарган болсо, ошонун аткаруусунда нотага түшүрүлгөн дагы ошол нотасы, тексти, анан жазылган табак ошол китепке чөгөрүлгөн да. Бул эмне себептен? Мен студент кезекте эгер бир чыгарманы өзүмдүн репертуарыма киргизейин десем, текстин тапсам обону жок, обонун тапсам нотасы жок. Ушундай кыйналуулар болгондо мен башыман өткөн үчүн ушул багытта биз проект жазсак, эл аралык Кристенсен деген фонд бизди колдогон. Ошолордун колдоосу менен ушул өзүбүздүн оюбузду ишке ашырып атабыз. Мына жакынкы күндөрдө Кудай буйруса презентациясын беребиз. Ошол 50 чыгарма жастырылып, ноталар түшүп, бүгүнкү күндө китеп болуп басылып чыгып атат. Жакын күндөрдө презентациясы болот. Жакшы. Мына сиз өзүңүз айткандай, ооба бүгүнкү күндө бул жанрдын аксап келаткандыгы айкын. Анан ушул жанр жөнүндө сөз кылып, ушул жанрдагы чыгармалардан аткаралы деп чакырдык. Азыр биздин эми дастандар кенже эпостор да негизи өзүңүз айткандай. Мунун тарбиялык мааниси, атуулдук сезимге тарбиялоо, анда эли жерди сүйүү, анда сүйүүгө болгон бийик сезимдердин тазалыгын үйрөтүү, үндө өтө чакан чыгармаларда өтө жеткиликтүү камтылган. Анан азыр колуңуздагы комузуңуз турат. Бизге ошол дастандардан аткарып берсе деп, көрөрмандар дагы күтөт болуш керек. Өмүрзак бул каналга келип бир ырдайт болуш керек. Жакшы болот. Анда сөзүбүз куру болбош үчүн азыр бизди 40тан ашуун кенже эпосубуз бар деп келебиз. Ошонун дээрлик көбү биздин архивде сакталган, ар кимдин, ар кыргыздын улуу инсандарын айтуунун варианты боюнча. Мен азыр айтып бере турган вариант бул Калык атабыздын варианты болсун. Ошо Курманбек эпосунан үзүндү айтып берейин. Бир жерде ушул Курманбек эпосунан үзүндү айтып калсам, биздин улуттук гвардияда иштеген кызматкер жигиттер бар экен. Ошолордун сөзү да менин эсиме түштү. Агай, биз сиз менен жолугушуу өткөзсөк, биздин аскерлерге барып, жолугушууда өз сөзүңүздү сүйлөп, анан ушул чыгармаңызды ырдап берсеңиз, биз аларга 45 мүнөт же 2 саат лекция окугандан көрчү, сиздин ушул чыгарманы ырдап бергенде, ошол биздин жоокерлерге ушунчалык урух, дух бере турган, жеткиликтүү болот экен деген ойлор эсимде да. Мыкты жигит экен. Демек, бул чыгарма жөн эле аткарылып калсын эмес, тарыхый чыгармабыз. Бул тарыхый чыгармабыздын тарбиялык мааниси абдан зор. Азыр мен бир аз үзүндү ырдап берейин. Ошо Курманбек атабыз калмактардын чегине барып, Кара тоодогу кароолчусун кармап алып, сен барып айт, 12 күнү күтөмүн, ушул жерде күйөмүн. 12 күндө келбесең, оюм менен тиемин деп кароолчусун жибергенде, кароолчусу Дөлөнхан менен Экезге барып ушундай Курманбек баатыр келип дегенде, Экез баатыр жер жайнаган колду баштап алып келатат Курманбек менен согушканга. Ошондо жер жайнаган колду көрүп дейт, Курманбек атабыздын көңүлү жайланып, 40 жигитине карап айтып турган жеринен айтып берейин. Тама кулак салгылы, 40 жигитим калгыла, мелтилдеген кол келди, мен чыгайын алдына, качып терсе калмактара, токтолбой тосуп баргыла, баатыр болот толсо деп, барыңды жаңы курадым, баатырлык жайын байкап туруп, барыңдына балаң убагың, башынан жодон сыр алган, баатырлык жайын сурагын, кошо жүрү деген кой коркут деп аяп турамын.
Айбалта кылыч колго алып, кылыч ташар эр кандай, кызыганда чубургана кызылганду тер кандай, асмандагы булуттай атып чыккан чаң кандай, суу ордунан коргуштабы сасып чыккан кан кандай, мындай жодон качканчы өлгөн жакшы жан калбай. Kara şardın ceginde, kalmaktardın çeginde, karap turup kırk cegit, kan soğuşun bilgili, kalmaktar kaçsa düngülü, toktolboy tosup gelgili, devo şentip kurman bigo, kılçay vartan karada, nayza kılıç yarağına kızıktırıp görünür, bir kalmaktın karana, bala batır kurman bigo, cımıldava çeli tarada, kayrattan Kurmanbek kalmaktardan ardanıp, kara çağır yol burstu kaçırıp girdi şangdanıp, kamınıştı kırık cigita kasaba zodu jardanıp, kılkıldagan köp kolga kırk ele kişi geldi de kalmaktar turdu tangdanıp. Batır ekiz Kurmanbek kaçırışıp bet geldi, ekezdin oyu balanın ırgıta sayan dep geldi, kimisine batır kim kurkuğa güçür tozu çekteldi. Bala Batır Kurmanbek başında temir tuğulga, gödündü soğut çarayna, 80'degin erekeyiz karşılaştı dalayga. Bala Batır Kurmanbek'a sıynata baktı talaygan, hüküm bala Kurmanbek ölür yerin uşu dep, ökkü burun tuşu dep, kargan çaldı sayalmay, kantip bulun kişi dep. Teki cumar tel turatan ozduğun tiştetip, oyunan alıp Kurmanbek oğuna emmi geldi dep, 90'duğun avışkan o tolkundumağa tengbi dep, kayrattandı Kurmanbek'a kayratıma çaldan gembi dep, kaçırganda kalmaktar karap turat gengirep, kayratı gettin ekezdin ha kayra kayra nayza cep, kanından korkup sayışka kaytıp girdin erekes, keres kevin kalma koy aytıp girdin erekes, kaza jeti ölürüne anıgırı bildin erekes, karlanı ekezdin ha kaçırıp girgen ulaga, kak jüröktün nayza civat üstünden kullada, çayı getip kurgan çalo çalkasından sulada, dösünen ayrılığı dölün kangarap kuravuy. Kalmaktın kanın dölündün, örüp kügön jürögüň örtöçköndü basıldı, kunayzan alıp dölün kana Kurmanbek'teli kaçırdı, kaçırganda dölündün, kara buğsu tütündü, karap turat Kurmanbek ağamın bayda gütünbey, kalmak ölüt bolanı kaç uçunun birinde. Kurmanbek Batır süydünü o kırk jigitim kıranı, meme kalmaktın kanın sayvasam, tarkavayt kogumarın karap turgun kırk jigit, kardın jara sayvasam, kalmaktın kanı dölündüňe kaçırganda jaylasam, kayrat menen erdikten kaçırganda tayvasam, orundalat talabım oy jigitler karagın, oyron kılat kalmaktı kolunda bolot jaragım, to görünsün kalmağı tolkundangan karanım. Devo şentip Kurmanbek'a dölündü girdi kaçırıp, aldındağı tel turat aranday ozun açılıp, ozduğun gemirivan oynoktuğun tel turat ozuna göbük çaçılıp, Kurmanbek dölün betteşti, kırgız kalmak gekteşti, kim jığılat kim sayata jığılışın çekteşti, Kurmanbek dölün batırlar bir betteşip alışıp, güçerdigin sınaştı baktalayga salışıp, kaytıp girdi sayışkana güçerdigin tanışıp. Dölün kandı mingen duy kaçkı bolgon karala, kaça jazdap kayranata sır aldırdı balaga, jaltan çağın bilgen soň bala Batır Kurmanbek kaçırıp girdi janadan. Kıy söbödön bir sayda
Ayla tapпай Кылчайды эви кетип дөлөндүнөн үзөңгүдөн буттайды ажалым жеткен экен деп арман кылып муңайды сүйдөн кирген найзасы кабырганын аралап кыркындата тепчилип кырк арканы жаралап кыйыр болуп калганат калмакты кирдиң аралап элине кире качарда бала батыр Курманбек суруп алып найзасын ойлонуп түпкү пайдасын кетирин деп санады калмактардын айласын Кылчайыбанан Курманбек кырк жигитин карада кылкылдатып найзасына кызыктырып көрүнөт кырк жигиттин карана кыркы кирип келишти кырка салам беришти кабагына жазып гүлүңдү ханы менен көрүштү көңүлдөрү балкылдап коргошунда эришти кырк жигит айтат бегине түрөм качкан жонугуп ала кылчай аралы калган жога кылычты канга жубала кыраным сени жиберип кырк жигитиң турабый кырк жигиттин сөзүнө аңыразы болду Курманбек кырамын деп калмакты болбогул ашылдың деп ат ойнотуп кол булгап айбат кылып күч чыңдап астындагы аттарың атырылы ыкчыңдап кырк жигит менен Курманбек бири-биринен сынсындап ал олонтуп аттарына камчы басып булкунтуп чарайна туулга калканын жаркыратып кулпунтуп калдайлаган жоосун кууп бир тел турат кырк кара ат бугудай бутун бүгүлтүп качкан жону кубалаба кара жандан көңүлтүп көмөлөдө сайыштой көпчүлүгүн бүлүнтүп деп Төлөн ханды багынткан экен Курманбек атабыз. Ыраазычылык бул өнөр, ушул дастанчылык, терме өнөрү улуу жеңи жок атабыздан бери өнүгүп келаткан жанрда. Ооба. Чайдан алыңыз. Өзү чайды кандай ичесиз үйдө? Мен атам раматлык чайды көп ичет деп айтышчапымдар. Самоорго чай кайнатып алып, чай ичип эле тамак ичпейт экен деп. Анан мени да көп ичет деп коет, анан мен өзүмдү көп ичет деп эсептебейм. Анан үйдөгүлөр чайды көп ичесиң. Мунун зыяны көп болот, көп ичпей эле койсоң жакшы болот деп дешет. Чайдан ичип отуруңуз, эми чайдын зыяны пайдасы азыр бардык нерсенин эле зыяны көп болуп калат, баары синтетика деп. Ошон үчүн пайдалуу жак. Булактын суусунан чай ичкен пайдалуу болуш керек. Керемет. Анан самоорго кайнатсаңыз, андан бешбетер керемет. Сөзүңүзгө аралжы, жеңи жок атабыз аккан суу тууралуу сонун нерселерди айтканда, бул өмүр экен. Дагы бир нерсе эсиме түшүп кетти. Бир жерде бир жигиттер, менден кичүү эле жигиттер болчу. Анан чакырып калышкандан ырдап берип отуруп, ошонун арасында ошо жеңи жок атабыздын аккан суусун ырдап бердим мен. Ошол учур эсимде мен. Ошол жерде бир жигит бар экен, ал мугалим экен. Жаратылыш боюнча. Жаратылыштын кубулуштарын окутат экен балдарга. Анан агай, байке деп атпайбы? Мен 2 саат 45 мүнөт лекция окуйм балдарга. Бирок сиз барып туруп, ошол менин лекциямда ушул жеңи жок атабыздын аккан суусунан 5-10 мүнөт ырдап берип койсоңуз, менин 2 сааттык лекцияма караганда абдан таасирдүү болгудай. Мен муну менен эмнени айткым келди дейт да. Жеңи жок атабыздын билими болгонбу дейт. Эмне болгон десем, эмне болду десем, жаратылыштын кубулуштарын илимий жолдо айтып атпайбы дейт. Мындай азыркыча терминдер менен болбогон менен илимий кубулуштарды кудум изилденген жол менен айтып атат дейт да. Анан мен айттым, ал кишиден кабарым бар, медресени бүткөн. Медресенин билими бар, жазганды билген. Бирок илимий даражасы болгон эмес болуш керек. Бирок ошо жаратылыштын кубулуштарына тереңдетип билген да. Туубаса олуялык касиеттер болгон, андай көрөгөчтүү, көсөмдүк. Жеңи жок атабыз, барып атабыз, бардык эле биздин улуулар. Барып атабыздын аккан суу, шамал, не деген укмуш чыгармалар бар. Шамалдын кубулуштарын илимий багытта кандай изилденсе, ошондой кубулуштарын илимий багытта айткан учурлар абдан көп да. Акылдуу эл деп бекер айтылган эмес да, мына ушундан келип чыккан болуш керек. Эми дастанчылык өнөр, терме санаторлор жөнүндө кеп кылганда, биз көзүн көргөн эле
Биз бактылуубуз ошондой адамдар менен замандаш болуп калганыбызга. Эстебес атабыздын үнүн айтыңызчы. Ошол сиз айтып аткан аккан суу жер жөнүндө термеси Райкан Шукурбековдун булар ушул дастан суу өмүр кыз жигитин алалы. Булар эми ушунчалык өнөрдүн ошол учурда бир өзөгүн, бул дастанчылык өнөр эмне экендигин, терме деген эмне экенин көзгө ачып, кулакка куюп койгондо, Ашаралы атабызды деле алып карабайлыбы? Ашаралы атабыздын аткаруусундагы Каракул ботом эмне деген чыгарма, эмне деген керемет чыгарма. Бул жерде адамды ыйлатуу эмес, бул жерде адамды тарбиялоо, жаратылыш менен болгон мамилесин, анын жаратылышка болгон биздин мамилебизди чоң тарбия кылуу. Чоң тарбия көзөмдүк менен көрсөтүп турбайбы? Этият кыл. Аксаткы менен Кул мырза сүйүүнүн туу чокусун кандай обо менен ырдаган? Албетте сиз айткандай бул өнөрдү колго алуу, бул өнөрдү жайылтуу бүгүнкү муундун анын ичинен сизге окшогон таланттардын милдети деп элем. Милдет жүктөп калбайбыз. Баарыбыздын милдетибиз. Баарыбыздын милдетибиз. Эгер өнөрдү бакпаса, өнөрдү өнүктүрбөсө, ал унутулуп калат, ал унутта калат. Аны бакканда гана, ошонун даражасын көтөргөндө гана, ошонун ийисине жеткизгенде гана анан көрүүчүлөрдүн, угуучулардын, жалпы элдин жүрөгүндө калат да бул өнөр. Бул өнөрдү улуу муундар айтканда ошол ийисине жеткизип, өз деңгээлин алып жүргөндө, мисалы үчүн Токтогул атабыз, Халык атабыз, Алымкул аталарды айталы. Эми көпчүлүгү ошо боз үйдө ак өргөлөрдө далчу экен, бирок элдин ошого болгон арзуусу, сүйүүлөрү керегенин турдуктарын, чийдерин түрүп жиберип, жок дегенде ошо керегенин көзүнөн көрөлү деп. Тыңшап угуш. Анан эми боз үйгө азыраак киши батат да, бирок талаага отуруп алып уккан учурлар бар экен. Желедеги кулундар агытылбай, казыктагы торпоктор агытылбай, уйлар салбай, керек болсо бешиктеги бала ыйлап атканын унутуп калып уккан учурлар болгон деп айтылат да. Манас айтканда, дастандарда айтканда, акындык өнөр, айтыш болгондо кыргыз эли мына ушундай өнөрдү сүйгөн улуу элдер болгон, эл болгонбуз. Ошол улуу өнөрдү сүйгөн элге татыктуу өнөрпоздор болгон. Токтогул атабыз келген жерге элдер ошол ишин, ашын токтотуп туруп чогултушкан. Бир айылдан экинчи айылга келгенде? Экинчи айылдан үчүнчү айылга чейин кайталап көрүп отурган жерлери болгон экен. Мына дастанчылык өнөр деп атабыз. Бир жерден барып экинчи жерге барганда Садагын кетейин токо кожо жашты бул жерине чейин айттың эле, ошондон ары көчтө улазаң экен. Же болбосо Алымкул атабызды деле бир жерде бир 3 айылга барганда катарынан көрүп, анан кожо жашты ырдаганда ыйласа керек да, бирок сакалдар 3-чү, 4-чү айылга барып туруп анан Садагын кетейин алыке бүгүн кожо жашты өлтүрбөй эле койчу, бизди ыйлатпай деген го. Анан макулдуу анан күлүп койгон экен. Анан дагы кожо жашты суранса айтып отуруп, анан ошо аяк жаны келип калганда, мындай элди карап ырдап атса, баягы абышкалар көзүнө көрүнүп тур да. Болбосо эпоста бул өлөт. Кой ушулардын бир көңүл карашын алдырып коеюн деп анан. Ошондо аскада асылып турганда Абыл атымдын тоозунун түбүнө ак булут келди уялап, кайран мерген кожо жаш булуттун үстүнөн басып түштү кыялап деп анан жерге булут менен жерге түшүрүп койсо, бул сыйкырдуу өнөр да, көрдүңүзбү? Ошону эл кабылдап, кожо жаш өлбөй калды. Ушундай кыргыздын мыкты чыган улуу мергени өлбөй андан ары өз өмүрүн улады деген 3 атабыз да, жана 3 абышка да, ошондой ыраазычылык болгон экен да. Ашаралы атабыз деле айтып калчу эмес беле? Ашаралы атабыз жөнүндө ошондой айтылат, жанагы Ошко барганда, Асанкул Шаршенов агабыз ошон үчүн айтып атат да. Ашаралы атабыздан кийин экен да номер бир жолу чыкканында. Анан дайыма чыгып ошондун кишиден уступать этчү экен. Бир жолу бүтпөйт да, булам болду башкем ырдап бүтөйүн дедиби десе, бүтпөйт, узак. Бир жерде 20 мүнөт ырдаса, бир жерде 45 мүнөт, бир жерде 1,5 саат ырдачу экен. Болгон ошол эле окуя да. Баягы эле окуя. Элдин кабыл алуусуна карап, эргип туруп, жан дүйнөсүнөн чыгарып ырдай берген да. Анан ошондо тиги капталда турган, кулисада турган артисттерди күлдүргөнү бар экен Асанкул атабыз. Бүгүн міне ашкем бул баласын неме Каракул ботомду атпай эле, Каракулду атпай эле бүгүн міне муунту өлтүрүп атабы. Эмнеге бүгүн? Мынча көп айтып атат, мынча узак деппи? Мына биздин кыргыздын өнөрүндө чек жоктугу, эркиндиги, анан кийин нускалуулугу ушунда жатат да. Ар бир айтканда өзүнчө мүнөз, өзүнчө таасири менен айткан да.
азыркы убакта биз жаттап алып ар бир жерде кай жерде болсо эле ошону кайталап эле айтып атабыз да. Азыр эми жаттамай өнөргө өтүп төкмө акындарды жамакчатып атпайсызбы, жаттагандан алыс кете албайт деп. Анан бул өнөрдү төкмөлүк эле өнөрдү эмес, ушул өнөрдү карасак деле сиз айткандай ошол Ашыке атабыз айтып калчу. Мен көрүп аткан элге карата карагулду айтам депчи. Себеби десек, карагулду айтып атсам, ушул 3-4 катарда отурган бир абышка аябай ыйлап атыптыр дейт. Анан бул абышка ыйлады деп сиз айткандай муну бир көркөмдөп бул абышканын көз жашын токтотоюн, бир башкача өзөккө келтирейин деп өзүмдүн импровизация менен айтып отуруп, анан ошол абышканы бир соротконум эсимде деп калчу да. Көбүсү кийин концерттен кийин барып жолугуп ал акыбалын сураса, жакында эле баласы өтүп кеткен экен. Анан көңүл айтып, анан ошолорду этияттап урдап калдым дечи эле. Азыр дагы бир ыр угалы сиздин аткагыңызда. Жакшы болот. Даярдап келген чыгармалар көп эле болуш керек. Анда сөзүбүз куру болбош үчүн жана айтып өтпөдүңүзбү? Аккан суу деп. Жеңишок атабыз бул чыгарманы өзү деле айтып атат. 7 күн бир түн айтсам да түгөнбөгөн аккан суу деп. Анан жана жогоруда айтпадымбы, бул илимий даражасы болгонбу, тум эле ушундай иретин бузбай айтып атат деп айтты депчи. Анан бул аккан суу темасы Жеңишок атабызга гана эмес, биздин улуу өнөрпөз инсандарыбыздын дээрлик баарына аккан суусу бар. Ошонун ичинен мен азыр Жеңишок атабыздын аккан суусунан үзүндүр да берейин. Жер титиреп бүткөндө, көктөн иманды түшкөндө, ай асмандан букканда, күн кызарып чыкканда, жылдыз көккө толгондо, дүнүйө бина болгондоң, адам атаң обенең, оозунан чыккан лапеси, Кудайга дайым болгондо, суу атасы Сулайман, жардам сурап Кудайдан, суу бергин деп муңайган, кудурети Кудайдын, кубат берип түбөлүк, ана ошолорун бердиң бул жайдан. Жан болуп жаңы жаралып, жер жүзүнө таралып, ырыскы тилеп турганда 18 000 аламдан оргуп чыккан аккан суу, жер бетине чайпалып, толкуп чыккан аккан суу, 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, жер аламдын баарысын багып чыккан аккан суу, кара тоонун мурунан жарып чыккан аккан суу, күмүш канат жез куйрук, ичинен балык чыккандай аккан суу. Сусуз чөлдө жашап көрөй өтөр сунундей азабы. Эң айта берсе түгөнбөт аккан суунун газалы, көк жалгая асканы, тешип чыккан аккан суу, көк төрпүлүү көк жардын эшип чыккан аккан суу, нечен жердин аралап кесип чыккан аккан суу, керектигин адамга, жандуу менен жансызга сезип чыккан аккан суу, зоодон сынбай бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башым үзүлпөй даңгулап түшкөн аккан суу, өзүн өзү көбөйтүп капырай курап түшкөндей аккан суу. Жаны бар аккан суу жок дегенде бир күнгө келбей койсоң тарынып, кесирленип жүргөндөр чуркайт элеңи агуруп. Барктабастан жүргөндөр айчылык жолдо болсоң да жетет эле жабылып, бир уртап сенин алганга колунда болгон дүйнөсүн берет эле жалынып, бирок сен андай эмессиң, чалкып жаткан кененсиң, керек деген жандунун ар дайым кызматына ой беленсиң. Ай аккан сууң аяламдың эй баккан суу,
Sırdayradan çoң turup sırayakka batkan su, жазда кирип ташкан su, тарарыктан ашкан su, жабыркатпай жайгышы, жандын барын баккан su, алтайчылык жол жүрсөң, арасынан үзүлбөй созуласың аккан su, 60 бөлөк баш жагың, аягың келип бир жерден кошуласың аккан su, жалаң куйсаң идишке, сасыбайсың аккан su, керүүдөн кыян кошулса, сел болосуң аккан su, этек жагың булсаң көл болосуң аккан su, чөлдүү жерге баргандаң, алтын менен күмүшкө, ошондо тең болосуң дей аккан su. Kasiyеттің аққан су сенсіз бізге күн қайда, жайна өскен гүл қайдаң, ушыл тұрған сұлулық жоғылмаға барығы бейпайды. Ажаны бар аққан су, күні түнің ақсаң да, қызмат етіп жатсаң да, қадырыңды білбейбіз, көңіліңді кир қылып, қайыр өзіңді тілдейбіз. Адамзат пендесің, аққан суны бұлғабаң, ақыл менен ойлап ал, мен саған айтқан жоқмын deyip kanıy. Жеті күн бір түн айтсам да, анан түгөн бөгөне яккан су. Мөңгү болду ашудан үнөмдөлгөн аккан су, ак жектенин жеңине кир койбогон аккан су, көңүлүңдү калтырып бир койбогон аккан су, төрттүлүктү семиртип эт жаратат аккан су, жердин бетин жайнатып чөп жаратат аккан су, кереметти дүйнөгө көк жаратат аккан су, алма жүзү мал мурут ал чагылат аккан су, чети шилби карагайдан ар чагылат аккан су, биз билбеген дүйнөдө карачы канча кылатты аккан су. Кыртыш байлап бетинен анан жүн чыкпаганы аккан су. Айванаттың адамы башын салса тур кеттеп, он чыкпаган аккан су, жаралганда тегинен тунук болгон аккан су, тазалыгы жагынан улук болгон аккан су, кемеринин ичинен алтын канат жез куйруга балык толгон аккан су, керектигиң ааламган анык болгон аккан су, жер бетинде мелмилдеп дарыя болгон аккан су, жеңи жок төккөн ыр менен калкыма жарыя болгон дей аккан су. Су сыйлаган зор болор, анан су кордогон ей кор болор. Бали өмке, бали. Манакей бул улуулардан калган мурас. Сууну коргулбайлы. Мен чоң энем айтып калар элем, анда биз тестери бала кезим, азыр эстеп отурам сиз ырдасаңыз. Айылда ушулчуда деле бир мекенчил, ушулчуда деле эл баккан жигиттер болсо керек да. Анан мечит салабыз, суу чыгарабыз деген эки ача сөз болсо керек. Анан чоң энем айтат эле, балам суу чыгар. Суу чыгарсаң ошончо соо, ошончо баталасың. Суу ордогон кор болот деп. Ушул биз кичинекей кезде айтчу эле, мына бүгүнкү биздин доорубуз далилдеп отурат. Мен апамдын деле ошол тарбиясы бар. Мен үйдүн эң кенже уулумун. Анан апам дайыма айтчу, балам суунун сурагы болот деп айтылат шариятта да. Таза сууну эгер коротсоң, өзүнүн жолу менен корот. Идиш аякта деле шапшып эле таза суу менен жууп бербей, мунун жолу болот экен. Мисалы үчүн, тамак аштын биринчи жууганын азыраак эле суу менен жуучу дагы, ал кайра итке тамак берсең да кошуп койсоң болот. Ал киши адам ичкен таза тамактын гана калдыктары. Ошону бир аз суу менен жууп туруп, анан ошо итке бере турган тамакка кошуп, андан кийинки суу менен ичиндеги дагы майдын калдыктарын жууп өзүнчө төгүп. Кыскасы, азыр бизде кранды кайнак сууну ачып коюп, агызып бирден кашык, бирден вилка, бирден пияла жууп отурбай, бир аз гана суу менен не деген чоң идиштерди жууп, таптаза кылып коюп койчу. Анан муну коротпой, коромжу кылбай сакташ керек экен деп айтчу да. Анан ошондо мен кулагымда калып калганбы. Азыркы заманда деле мен көп коротпогонго аракет кылам. Бирок эми тилекке каршы азыр бүт кран менен кандай күндө дагы кор болуп кетет, көбүрөөк коромжу кылып коебуз. Ошондой болгондо дагы азыраак коромжу кылганга ушул күндө да мен аракет кылам апамдын, атамдын сөздөрүнөн кийин. Суусуз өмүр жок да. Чоң энем ошондо да бир кеби бар.
суу менен жерсиз тирүүлүк болмок эмес балам депчи. Анан ар бир көрсө ошол сөз тарбия экен да. Тарбиялык мааниси зор чыгармалар көп. Казына бай, мурас генч бизде жетиштүү. Бирок алып чыгуучулар аз сыяктуу сезилет да. Азыркы күндө биз аткаруучуларыбыз, ырчыларыбыз деле бул ойго кошулганы кошулар, кошулбаса ар бир адамдын өзүнүн эрки эмеспи өмүрзак. Жеңил желпи уксаң ошол эле замат угасың да эшикке чыкканда унутасың дегендей болгон чыгармалар болуп кетти. Негизи биздин кыргыз улуу элибиздин ушул тарыхын агылча бийликтеп алып чыксак, сиз айткандай ар бир сөзүндө философия катылган не деген керемет чыгармалар бар. Ошолор казылбай жаткан сыяктуу, ошолор айтылбай жаткан сыяктуу. Дың боюнча жатат. Дың жер казылбаган сыяктуу. Дың жер эле казылбаган сыяктуу жатат. Тетиризинче замандын агымы, азыр ушундай замандыкпыз, заман эмес, өзүбүз эле эл. Азыр табит ошондой болуп атат. Бардык чыгармалар, бардык аткаруучу ырлар бул тойго ылайыкталып. Ошонун аркасында үй бүлө бакканга материалдык база болуп бере турган чыгармалар. Эми элден айланайын, эл улук, бирок көпчүлүк элдин табити дагы ошол жеңил желпи ырларга бурулуп кетип атат. Буга эмне себептен айтып атам? Ошо той тамашага ойноп күлө турган, тез көңүл ачып, сиз айткандай, анан той бүткөндөн унутуп кое турган ырларды гана чакырганга, ошондой ырдаган ырчыларга тетиризинче көп каражат төлөнүп бергени азыр ачыктан айкын көрүнүп турат да. Бул менин оюмча бул терс көрүнүш, бул жаман нерсе. Ошентип майдаланып жеңилдеп отуруп, биздин чыгармачылыгыбыз жоголуп кетиши мүмкүн. Жеңил желпиге айланып кетиши мүмкүн. Өзөгүн жоготуп Ал эми өзөктүү чыгармаларды кармап калыш үчүн ошолорду пайдаланып, эмне үчүн тойдо, ошол эле тойдо, эмне үчүн салттуу, нарктуу сөздөрдү айтып, салттуу, нарктуу чыгармаларды ырдап, ошол келген элге кандай контингент болбосун, тарбия бергенге болбосун, керек болсо той өткөрүү аркылуу көп нерселерди элге үйрөтсөк болот. Ошол жерде улуу чыгармаларды айтып берип, жомокторду айтып берип, притчаларды айтып берип, керек болсо табышмактарды айтсак, ал мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деп билбеген эл көп нерсени үйрөнөт. Идеология ошо болуп аткан. Мен ойлоп атам, той аркылуу жеңил желпи музыкалар менен элди тарбиялап, биз жеңил жолго көп чакырык жасап атабыз. Бир аксакал апа келип калды бизге. Ушундай баарлашып отурсак, абдан өзөктүү сөздөрдү айтты. Эми баягы улуу кишилер көсөм көрөгөч болот да, көптү баштан өткөрөт, анан айланайын дейт. Жеңил желпирлар десек, ошону тарбиялап аткан бизди таланттар да тотпойбу? Таланттар бизди тарбиялап койду. Биз. Анан алар шундук сонун чыгарманы ырдаса дейт. Мисалы үчүн эне жөнүндө балладан ырдап чыкты эле, муну ырдабаган, билбеген киши жок деп атпайбы ушу байбиченин сөзү. Айланайын, көк сулууну ырдап чыкты Замирбек, мына ошондон бери көк сулуу болду деп атпайбы, бизге жеткирген бул таланттар. Анан таланттардын табити ошо болсо, таланттар ошол табит менен элди тарбиялап атпайбы деп сын пикирин айтты. Мен кошулдум. Мен буну кабыл алам. Мен кабыл алам. Той жөнүндө сөз болуп калды. Тойдун идеологиясын, тойдун жүрүшүн, тойду өзгөртүү керек. Мынчалык сиз айткандай баягы жана жеңил желпирди ал ырчы өзү ырдаган жок да, техника ырдап атпайбы? Техниканы коюп коет дерди, ошо техниканы угуп кетип атат да элдер. Анан маркум маданият, маалымат жана туризм министри болуп турганда Султан Жумагулов агай сунуш белгиси деле жарыя кылды эле, ушул той өткөрүүнүн бир жаңы системасын ойлоп чыгалы депчи. Анан көптөр кошулуп, дээрлик көпчүлүгү 80% эл кошулуп, азыр интернет тармагына жазып чыкты эле. Анан мен да кошулгам. Чын эле мындай жандуу ырдаса бул сөз, энергия да өзүнчө. Жандуу нерсенин энергиясы да башка да. Туура. Айтайын дегеним, ушундай жандуу ырлар менен тойго барасызбы? Чакыруу көп болобу же? Чакыруу көп болот деп да айта албайм. Анан барбайм десем да болот, бирок барбайм дегенде да калпыча болуп калам. Анткени улуу өнөрдү сыйлаган инсандарыбыз да аз эмес. Анан мен айтам, мен фонограмма менен ырдабайм. Жандуу. Анан эстрадалык багытта жок. Тек гана комуз менен кыргыздын терме санат насыяттарын ырдап берем. Билем мен, ошон үчүн сизди чакырып атам дейт да. Бул Бишкектин ичинде эле эмес, башка областтарга чейин чакырык болгон учурлар болду.
Ошонун ичинде Раматылык Каныбек агайыбыз ал убакта Ошкунун ректору болчу. Ушул киши бир жакшылыгына чакырып, анан макулдап баргам анан жөнөкөй эле эл арасындагы кыска лирикалык ырлардан ырдап берейин агайсызым. Мен сизди Бишкектен эмнеге чакыртып алдырдым деп атпайбы? Деп уксам. Мен сизди дастанчы, терме санатты мыкты аткарган инсан катары билем. Азыр менин бир гана суроом мына ушул улуу чыгармалардан ырдап бересиз. Сиз ойлоп атасыз, бул жак түштүккө жакын, өзбек кошуналарыбызга жакын, ошол жакты көп угат, мени түшүнбөйт деп атасыз. Болуптур, мен ага кошулайын. Түшүнбөшү мүмкүн, укпашы мүмкүн. Бирок биз тарбиялашыбыз керек да. Мен атайын ошон үчүн сизди чакырдым. Илим Посадан сөзү. Азыр биздин ушул кечени алып баруучубуз сиз жөнүндө айтып өтөт дагы, улуу чыгарма жөнүндө айтат. Анан сиз айтып бериңиз. Укпаса да айтып бериңиз, мен сизден суранам деди. Бирок эгер көңүл буруп өзгөчө маани берип туруп айтса, биздин эл укпаган эл эмес. Алып баруучу дагы изине келтирип улуу чыгармалар жөнүндө айтып туруп, анда сиздердин алдыңыздарда ушул жигит ушул чыгарманы ырдап берсин дегенде мен чыгып ырдап бердим. Анан мен ошондо ойлодум, көрсө ушул улуу чыгармаларды деле ушундай чоң кечелерде ырдаса болот турбайбы, элди кабылдатса болот турбайбы? Тетиризинче түштүктөн укмуш, керемет укту. Сонун болду. Мен ошондон кийин өз оюмдан калдым. Тетиризинче ушундай улуу кечелерге барып, 2-3 куплет ырдап бербей, наоборот, нарктуу, салттуу ушул улуу терме санат дастандарыбыздан ылайыктап ырдап берсе болот экен. Кыска кайрык болсо дагы, кыскартып болсо дагы. Узун эле ырдап бердим. Сонун эле укту. Демек болот экен. Анын даражасын келтирип, орду менен аткарсак, бул болот экен. Сиз эң туура айтып атасыз. Биздин ошондой иш-чараларыбызда элди тарбиялаш үчүн ушундай нартуу, салттуу чыгармаларды, профессионалдуу музыкабызды киргизишибиз керек. Жеңил-желпиликтен качышыбыз керек колдон келишинче. Эми бүгүнкү күндө биз ар бирибиз эле акылдуу болуп кетпедик, акыл айтабыз да. Акыл үйрөнүшүбүз керек тескерисинче. Биз бир нерсени билишибиз керек, бир нерсеге мындай сереп салышыбыз керек. Анан той десе эле баланча ырдап чыгып турго деп, нар жакта ошол ырдын өзөгү эмне экенин билишибиз керек. Анан той берип жаткан биздин көрөрмандарыбыз да көрүп калар. Өмүрзакка окшогон, чыныгы өз кесибинин бир ардактуу ээси болгон, чыныгы жан дүйнөсү менен турган турпаты менен ырга бөлөнгөн мыкты жигиттер тойдун көркүн ачат деп ойлойм. Анткени сиздин ар бир ырыңызды укпай коюуга же өткөрүп огууга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн жеке мен өзүм ошолорду угуп атканда аягына чейин укканга аракет кылам. Андагы обон, андагы өзөк, андагы маани, андагы аткаруучулук чеберчилик ушунчалык бир өзгөчө да. Дагы бир чыгарма. Сөзүңүзгө аралжы, ушул сөзүңүзгө. Жакшы нерсени айттыңыз. Мен жүрөгүм жыйт кубанам. Азыр жаш муундар дагы көчөдө жүргөндө бир кайсы жерде жолугуп калганда учурашып туруп, анан биз сиздин чыгармаларыңызды угабыз. Анткени бул чыгармаларга түбөлүктүү тарбиялык мааниси ушунча терең деп айткан жаш көрөрмандарыбыз абдан көп. Мен ушулардын ошол сөздөрүн укканда биздин уучубуз кур эмес экен. Биздин жаш муундардын дагы көпчүлүгү улуу чыгармаларды жүрөгү менен угат экен деген ойго алып, жүрөгүм ырапшаналат да. Жаш угармандарыбыз да көп. Салттуулугубуз, ыйманыбыз, адебибиз бүгүн кайрадан кайрылып, бир жаңыдан жаралып жаткан сыяктуу мүнөзгө ээ болуп атпайбы? Анткени унутулуп барган нерселердин бардыгын, айрыкча бунун таасирин мен ойлоп калам. Өмүрзак, оюңуз кандай? Айтарсыз? Бул биздин эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде өткөн көчмөндөр оюну болду деп ойлойм. Жакшы. Көптөрдүн бир көкүрөгүн ачты да. Бул көчмөндөр оюнунда айрым угармандарыбыз, айрым элдер ушунча акчаны кетирип, ушунча акчаны сарптап, эмне керек эле андан көрчө бей-бечараларга жардам берип, же мектеп салып, же бала бакча салып, же жол салса болбойт беле деген ойлорду айтышты. Туура. Мен ал ойго да кошулам. Ал дагы туура ой. Бирок биз маданиятыбыз менен гана тааныла турган элбиз. Бизде экономикалык жак, же болбосо дүйнөгө экспорт жасай турган завод, фабрикаларыбыз жок. Же бир башка жол менен таанылалык десек, мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп атат. Ал эми биздин бүгүнкү күндө өнөр, анын ичинде маданият, биздин салт санаабыз, үрп адатыбыз өтө бай.
Батыш өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө абдан бааланат. Негизи эле кайсыл эл болбосун өзүнүн маданияты менен таанылат да. Мен Франция Кайсы элди жер кезинде албайлы? бир проект менен жүрдүм. 2 ай жүрдүм да. Ошол жерде режиссер менен иштедик. Ал эл аралык деңгээлдеги Адель Аким деген режиссер болчу. Өзү араб, бирок француз болуп калган да. Анан ошол 2 айдын ичинде мен баягы улуттук музыканын, улуттук өнөрдүн ээси катары мен сурандым. 2 ай бар да. Сиз француз элинин элдик музыкаларын алып келип бербейсизби? Мен угайын, убакыт кенен, бош убактымда угайын десем. Ойлонуп кеткен. Анан бир жумадайын ал убакта, ал 2000-жылдары аудио кассеталар болчу, мага бир 6-7 кассета алып келип берди. Угуңуз деп. Анан уктум мен. Уксам анын 90% араб латы да. Тиги баягы өзү түптүкүлүгү араб болгондон кийин ошол жактын музыкалары, анан мындай эле музыкаларды алып келип берди. Баарын уктум, кой жаңылып калбайын деп. Угуп чыктым дагы, анан 4-5 күндөн кийин алып барып бердим, рахмат. Бирок мен мында көбүнчө ошо араб элине таандык, улутуна таандык музыкаларды уктум десем, туура эле уктуңуз окшойт. Эми бүгүнкү күндө француз элине тиешелүү деп сакталып калган музыка дээрлик жок. Булар дүйнөлүк классиканы уга беришип, мындай сиңип, бүттүгү сиңип, ошону жок болуп, дүйнөлүк гана музыка менен калып калгандай кыяс калтырат. Ошондо ушундай дүйнөнү дүңгүрөткөн, маданияттын борбору болгон француз элинин улуттук музыка дегенде бере салар, салт сана дегенде бере салар нерсеси жок болуп турса, бүгүнкү күндө Кыргыз кенедей болгон мамлекеттеги, кенедей болгон улуттун бардык нерсеси бар. Кол өнөрчүлүгүнүн көптүгүн айтпаңыз, улуттук аспаптарынын көптүгүн айтпаңыз, улуттук музыкасынын көптүгүн айтпаңыз, салт санасынын көптүгүн айтпаңыз. Демек биз өзөктүү элбиз, бүт түпкүлүгүбүздү жоготпой ушул күнгө чейин кармап калган. Мына биздин улуулугубуз ушунда жатат. Туура айтасыз. Өзү кыргыздын ар бир ырдайт, ар бир кыргыз ырдайт. Туура айтасыз. Кыргыз төрөлгөндө ырдап төрөлөт, о дүйнөгө кеткенде да ырдап кошок айтып коштошуп атпайсызбы? Демек бул жаралгандан өлгөнгө чейин кыргыз бул өнөр менен жашап, өнөр менен өмүр кечирип атпайбы? Анткени ушул төрөлгөндөн беши бир ырдалып атат. Анан келип туруп мына өнөр дүйнөсү улуумбу, кичүүмбү, өнөрдүн дүйнөсү бүгүнкү күндө калыптанып, жогоруда сиз айтып атпайсызбы, жаш муунун өкүлдөрү деп. Бул ошол көчмөндөр оюну деп мен айттым. Ошолордун баардыгы келип туруп, бир өзөктү алып чыгып, биздин ким экенибизди, байыркы эле экенибизди Дүйнө таанытып койду. Дүйнө элине таанытып койду да. Дагы бир ыруу калыбы эмке? Жакшы болот. Жакшы бир чыгармаларыңыздан репертуарыңыз бай сиздин. Сиз жакшы сөз айттыңыз. Бешик ырлары керек болсо жарык дүйнөгө келгенде ыйлап түшүп, кайра ад дүйнөгө кеткенде ыйлап узатып атабыз деп. Мына ушунун баардыгы салттык музыкага кирет. Бүгүнкү күндө ошол музыканын аябай тастыкталган, тим эле кынапталып жасалган өзөгү менен ушул музыкаларыбыз калган. Кошоктун өзүнүн мотивтери бар. Бешик ырынын өзүнүн мотивтери бар. Бекбекей деген чыгармабыз бар, кора күзөткөндө. Шырылдаң, эмгек ырлары. Шырылдаң, бул жылкычылардын ырлары экен. Эмгек Майда, эмгек ырлары. Булардын баары өзөктүү. Муну дүйнөлүк классикалык музыкалар менен аралаштырып койсоң, эч кандай деңгээли алардан кем калбайт, ошолордун катарында тура турганда. Мына кыргыз туура айтып атасыз, Арыстанбек атабыз айткан. Тирүүнүн көркү сый болот, өлүүнүн көркү ый болот дейт. Бул ый деген жакындары бетин тытып анан ыйлаган. Бирок ал эмес. Бул ый деген кошок. Ошол бул жарык дүйнө менен кошой чыккан инсаныбыздын басып өткөн жолу. Эмне жакшы иштерди кылган, кандай инсан эле. Мына ошонун гана айланасында кошок айтып, биринен сала бирөө кошокчулар артынан айтып отурган. Ал эми ошого көз көрсөтүп, Куран окутабыз деп келген кишилер боз үйдүн сыртында гана бул мындай киши болгон турбайбы, бул мындай киши болгон турбайбы, мындай киши болгон турбайбы деп дүйнөгө өткөн киши жөнүндө толук маалымат алып кеткен. Ошон үчүн өлүүнүн көркү ый болот деп Арыстанбек атабыздын айтканы ошондон себептен да. Мына ошондой улуу өнөрдү өзүнө сиңирген кыргыз улуту түптүбөл деп ойлойм. Азыр мен сиздерге анда
мындан 1,5 кылым мурда жашап өткөн, 1,5 кылымдан ашык мурда жашап өткөн Жеңиш Жок атабыздын чыгармаларынан да ырдап берейин. Көксулуу деген керемет чыгармасы бар. Сиз да жогоруда айтпадыңыз, ошонун себептен ырдап берейин деп чечтим. Бул чыгарманы мен дайыма айтып келем эфирлерден ырдаганда. Бир гана Көксулуу апабызга таандык эмес. Жеңиш Жок атабыз Көксулуу апабыз аркылуу бүт-бүтүндөй кыргыз аял затын көргөн. Кыргыз аял затынын сыпатын, сапатын, наркын, улуулугун көргөн. Анткени мен кес-кес ырдап калганда тамашалап айтып калган учурларын элестетип кетем, мен өзүмдү көксүлүү элестетип кеттим деп. Демек, бул ар бир кыргыз аял затынын образына таандык. Таандык образына туура айттыңыз. Анда ошо Жеңиш Жок атабызды сагынам болсун. Бул чыгарманын мотивин иштеп чыккан Төкмөнүн улу Төкмө менин эң сыйлаган устатым, ошол кишинин класстан окугам, Замирбек Үсенбаев иштеп чыккан. Aşıkmın sizdey perige, aytalmayım sırrım demigen adamdı mınça dekdetmey ayttırvay bilsen emine. Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demige, işini mınça çurkatpaydı ki kıynavay bilsen emine. Gülgünde gülgün gümüşün, gülgünde kızdın güldüsün, güyütke düşüp yürüşüm, gülgünüm acı gümüşün. Güydürüm takır üzgüm çok güygüzüp süyümütün, cark etsen gülgün doy gümüşün, caydar kızdım doy güldüsün. Calınga düşüp yürüşümce cal calım acı gümüşün. Canımdan açtı çıkkımcık, oldu can kızıp süyümütün oy. Ay yüzlü betin nur çalıp, zilindin oynasam aylımda jatpam tın çalıp. Altınım çaçkan jarıktan aylanam görpke kur çalıp. Aşıktık iştin ayınan men azaptı tarttım doymunçalık. Güncüzdü betin doy nur çalıp. Gülgünün eske düşköndü men günüge jatpayım doytun çalıp. Gülgünüm çaçkan du jarıktan jegün göylür görpke kur çalıp. Kızıktın işi kurusun degi kıynon ele tarttım mınçalık. Görüşkön günün saltanat, görkünden ay gün jaltanat, görgömün candoy göksötüp gömü köydüm baltamat. Görünböy geçsen göksuluğun gönöktüp gözden jaştamat. Jolukkan günüm doy saltanat, jogortun ay gün doy jaltanat. Jodurakan gelbetin men jol qarap tarttım köp azap. Jolukpay geçsen göksuluğum oldu jorug'un estep jaştamat. Ajarың жанды су сатқан, атайын келдім ұзақтан, атайын келсем шықпайсың сен әркімдір айтқан ұшақтан. Ай перим тура түшініп ақылың менен ұзатсаң, көркөмің жанды дой су сатқан, көргөнү келдім дой ұзақтан. Көргөнү келсем шықпайсың сен көрүнгөн айтқан дой ұшақтан. Көксулуун тура түшініп, ошо көңүлүң менен ұзатсаң. Бете келүү да белдейим, белги берип чакырсаң сенин белгиңе неге келбейин. Көбүргөндү жердейим көңүлүң менен чакырсаң сени көргөле неге келбейин.
Ayludu bilis kırdayım, Jaşlardan çıkkan göksulu Jamalın koşuvurdayın. Jaraşkan periň ekensiň jaňşabay garap turbayın. Kımızdık dudoy kırdayım, kızdan çıkkan göksulu men kılığın koşup dıyırdayın. Kımtıksız periň ekensiň oldu kıngırılıp men turbayın. Aylığa barsam ertelep, aldımdan çıksan erkelep, alışık oynap yürügen ağadan erkem erk gerek. Antaşkan oydun tayvaylı da vakının öte söz berip, kış toğunu barsam don ertelep, kıyadan çıksan da entelep, kızıktı ömür sürügece kıyal keçerkem erk gerek. Kıyış bas bolup kürsöklep, oldu kımbatın öte söz berip. Halkımdan çıksa köp sulu, kalem kaşkara çaçtığının kaltarı sensin göksulu. Karacağa akınga kançalık açsan hep sulu, elimden çıksa doy köp sulu. Endiksiz sulu kızlardan herkesi sensin göksulu. Ençile bergendu tabiat, esakılı doy töp sulu. Hep de aytkan akınga jen eki günaň açsan hep sulu. Ayabay sağa jarışkın, aksedep takkan çıptamaň ak köynükçün gelatsaň ak buğday göldi kupkana. Adamda jok sululuğaň arnagan eken kudret ataylap berip büt saga. Göykölüp sonundoy jaraşkan, göksedep takkandoy çıptama. Gök şayı köynök giyinseňe gögürdük göldi kupkana. Koştuğun eken kudret oldu koş koldu berip büt saga. Altı bir kanata gürgü, geriştesi göksulu, altmış eki sulunun periştesi göksulu. Armanda kaldık koşulbay geyiştesin göksulu. Jeti bir kanat doya gürgü, geliştesi doy göksulu. Jetmiş eki sulunun jeperiştesi doy göksulu. Jetpey bir kaldım sağa dep, oldu geyiştesin göksulu. Teň tuştan taqdir koşbodu, tel toru tandavat çapsam oşo tel torumattan ozbodu. Teňirim saldı bulgağı menin tek jatkan dartım gozgodu. Tepkede çaktan bir jürgönje teň tuştu kıynayt okşodu. Kurdaştan taqdirdoy koşbodu, kuladan tandavat çapsamjı kuvantıp attan doy ozbodu. Kudayım saldı doy bul iştije kusadar dartım gozgodu. Kuvuşup oynap bir jürgön bizdi kurbuluk kıynayt okşodu. Göңүлдүн назик ишкотун, козготосуң көксулу. Көчтөн калган тайлактай боздотосуң көксулу. Саятчы салган боскуштай саматасыңдой көксулу. Сагындырып адамды сен саргайтасыңдой көксулу. Өлүп калсамдой калармын, өлбөй тирүү бар болсом мен өзүмдү кылып алармын. Акыры бир күндөй табармын, анташып койгон сөз үчүн да сениң ажыратып алармын. Кайран жеңи жок ата. Кайран киши. Эмне деген саптар. Эки сап таасирлүү да. Кынтыксыз болгон үчүн сүйөт да. Анан эндиксиз болгон үчүн өзгөчө жагып атат да. Анан азыр эми кынтыгы жок аял затты табуу. Эми эндик дегенди көрүүчүлөрүбүздүн көптөрү билбеши мүмкүн. Биздин улуу муундарыбыз, апаларыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз
ошол эндик менен беттерине сулуулук жаратчу экен. Ал эндик деген чөп болот экен, жайлоодо өскөн. Анан кызгылт чөп дейт. Азыр эмне деп коесуздар? Румяна деп коебуз. Ошону коесуздарбы? Кызартып анан сону кылып коесуз деп коебузго. Ошол кыргыздын нукура бетин кызарта турган эндик деген чөп менен беттерин кызартып сулууну алып койчу экен. Ал табигый бетке дагы адамдын терисине да пайдалуу чөп экен да. Ошол чөбү жок эле сулуу экен да көрсөң. Ошол эндиктелбеген сулуу экен да. Эндиксиз сулуу кыздардын эркези сенсиң, көк сулуу. Айтпаңыз. Эмне дейли, кыздарыбыз ушул бүгүнкү күндө жеңи жок атабыз айткан сыпаттоого туура деле келбей барат окшойбуз. Туура. Эми биз оптимист болушубуз керек, пессимист болгондо болбойт. Биз аккан арыктан суу агат, түпкүлүктүү элбиз. Болгон учурда гана биздин кызыгуубуз, күнүмдүк турмушка пайдаланган нерселерибиз бүт утурумдук нерсеге өтүп атабыз. Ошондой болсун. Негизинде түпкүлүгүбүз бар. Буга мисал, мен көпчүлүктө барып ырдап калганда, алгач мен ырдаган чыгармаларды укпай коюшум мүмкүн. Анан отуруп туруп көпчүлүктөн уктум. Көрсө, бул жөн эле ыр эмес турбайбы? Бул жашоо турбайбы? Бул тарбия турбайбы? Армандуу ырлар бар, ыйлата турган чыгармалар бар. Таптакыр түшүнбөгөндөр ыйлап уккан учурларын көрүп да таң калдым. Көрсө бул инсан көңүл бурбай эле кечке эле сайрай берет да, бир эки куплетін угуп коюп кетип калып эле маани берген эмес учурлар көп болот экен да. Тетирисине баштан аяк укса, эми Кыргызда кандай болгон күндө да. Ооба, аялзатын мазмунуна сүңгүп кирет экен да. Жеңи жок атабыз өзгөчө баа берип, сиз айткандай образды сүрөттөп койбоду. Анан баары бир сиз айткандай тарбия. Бул аялзатынын баалуулугун, анын эрктүүлүгүн, анын күчтүүлүгүн, анын сулуулугун, аялзатка берилген өзгөчө касиетти улуя аталган, куудул аталган койручук атабыз да сыпаттаган экен. Ошондой эле 20-кылымдын Гомер аталган Залкар манасы Саякбай атабыз дагы. Койручук атаганыкы менимче 7 сыпатка бөлүнөт дагы, Саякбай атабызды 9 сыпатка бөлүнөт. Кадимкидей эле сөз менен дасторкон жайылган, келме каш келиндерди эмне деп атаган, кабагы бүркөө келинде кара минген деп аны дагы өзүнчө өзгөчө атаган экен. Анан азыркы аялзатына дагы ушулардан улам айткым келип турат. Кантыксыз болууга аракет кылалы, бүгүнкү жеңил турмушка азыз кылбайлы, эртеңкибизди ойлойлу. Эртең жаш кыздар эне болот, эне балага тарбия берет. Эртеңки бала биздин коомубуз, келечегибиз, эртеңибиз. Уулду тарбиялаганың, ууруну тарбиялаганың дейт. Кызды тарбиялаган, кылымды, элди тарбиялаганың дейт да. Демек, бул уул кыздардын өзөгүндө тарбиясында ошонун мекенчил инсан болуп чыгышынын себепкери бул бирден бир эне гана тиешелүү да. Тарбия энеден болот экен. Бул эми көк сулуу чыгармасынан улам келип чыккан сиздин оюңуз болду, ортого салынган. Чыгармачылык туурасында кеп кылып атабыз, өзөк туурасында кеп кылып атабыз, нарттуулук, салттуулук туурасында кеп кылып атабыз. Күнүмдүк турмушка дагы кылча аялы. Күнүмдүк турмушта чыгармачыл адамдар чыгармачылыктан башка эмне менен алектенет негизи? Мисалы сиз үй курганды билесизби? Же үйдө өзүңүз айткандай азыр суу агып калбадыбы, тынбай эле крандан агызып калды. Ошо кранды оңдой аласызбы? Мисалы да. Же бир жакшы башка Кыргыздын улуттук оюндарына кызыгасызбы? Ооба, бардык оюндардан кабарым бар, улуттук оюндарынан. Мен аларды жакшы өздөштүрүп билем деп айта албайм, бирок кызыгып көргөн учурларым көп. Ошол эле Көкбөрү оюнун көргөнгө абдан аракет кылам. Кандай гана кыргыздын салттык оюн сооктору болбосун, мени кайдыгер калтырбайт, анткени анын философиялык жактары бар. Сиз алгач сурооңуздун башында турмуштук көйгөйлөрдү бердиңиз. Үйдө краныңыз бузулуп калса оңдой аласызбы деп. Кичине түшүнүгүм бар. Таптакыр оңдоп коем дегенден алыспын. Эгер кран жарылып калып үйдү каптап атса, ошону жаап, анан жаңап келип салып койгонго. Анан свет өчүп калса, кайра кошуп койгонго. Ал эмес бир үңкүрдөөз үйүм бар дегенде өзүм жашаган бир чакан үй бар. Ошол жаң курулуп атканда монтаж жасап атып,
ток курулганым эсимден кетпейт. Мен кычкач менен плюс минус деп коет да. Ток экөө бириксе сваркадай болот да. А мен ошол провод турса эле түпсү эле кычкач менен кесип таптырмын. Кайсынысы ошондон кийин билип туруп эле билбейм эмнегедир. Ошон үчүн жана электриктер бир жолу жаңылат деген ошондон болуш керек. А менин Кудай сактап плоскокопса кычкачыбыздын сабы резина экен, ошондон аман калып калгам. Ошондой этият мамиле кылам. Бирок үйдө свет ал бул бузулуп калса дагы өзүм эле эптеп оңдоп койгонго аракет кылам. Колман келет деп айткандан алысмын, бирок эптеп ошону жасап койгонго колдон келет. Бул жана мактанып кеттим, бирок көп нерсе менин колуман келбейт. Мен өтө жалкоомун, өтө уйкучумун. Анан эң көп жерде уялган себеби мен чычканды да өлтүрө албайм да. Муну мен айтайын дегеним, мен жана кыргыз жигитине таандык кой сойгонду, жилик дегенди элге таратканды, ушуну мен чебер билбейм. Анткени мен койду эмес, чычканды өлтүрө албайм. Бир жолу апам бир чычканды кармап алыптыр дагы. Мен балам, муну барып өлтүрүп койчу дедим. Эми апамдын кийистерин жеп жаман кылса керек да. Анан куйругунан алып барып тургандан кийин, не кылам, аны өлтүрөм. Анан кошунанын эргенчегин алып ошо жерде ыргытып жүрдүм. Келдим да анан апама, апа жана чычканды өлтүрө албай койдум анан. Бирок кошунанын эргенчегин ар көздөй ыргытып жибердим десем. Ой апенди, ал чычкандын үйү бар да, кай жака чыштап койсоң дал келип кайра үйүн таап алат кайра. Кайра эле келет ал. Ошол огородун аркылуу кайра келип калат деген эсимде да. Бул мүнөзүңүздүн жумшактыгынан эле мен ушуну бир байкап койдум эле, өзүмчө ойлоп койдум эле да. Өмүрзак катуу нерсе айтпайт. Өтө жумшак, боорукер экениңди да билем, анан ойлогом, бирок оюм туура чыкты. Оюм туура чыкты. Өмүрзак, менимче ушул Атайбек агай бекен эсимде жок. Асан Жакшылыков агайбы маектешип отуруп, анан тууган жер жөнүндө кеп болуп калды. Имдикан тамган жер деп анан айыл кабаттап барасызбы десем, айрыкча 60-тан өткөндөн кийин айыл деңсеп калат экенсиң деген сөз бар да. Анан сиз дагы көп угуп калам, Өмүрзак айылга кетти деп. Барып турам. Мен 13 бир туугандын эң кенжесимин дебедимби? Бир туугандарым дейли көпчүлүк айылда. Тилекке каршы атам менен апам жок. Мен эң кичүүсү болгон себептен атам менен апам жок. Атам менен апам болгондо абдан көп барчумун. Бирок азыркы күндө дагы барып турам. Мен агаларым, эжелерим апам менен атамдан кем тосуп алышпайт алар. Бирок баары бир апам менен атамдын орду башка да. Баймубай барып турам айылга. Анан элет жерлерин кыдырганда дагы мен бир айткан сөзүм бар. Жакшы эле билими бар, жакшы даражасы бар инсандар айылда көп иштейт да. Ал кишинин шаарда келип чоң мекемеде жетекчи болуп иштеген мүмкүнчүлүгү бар инсандар да, бирок айылда эмгек жаратып, ошол жакта өзүнүн кичи мекенде иштеп жүрүшөт да. А мен ошолорго айтам, мына сиз нукура баатыр, нукура кыйын, нукура кыргыздын жигитисиз. Мен деп өзүм айтам, мен алсызмын. Мен кичи мекенимде өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү көрсөтүп, ушул жакка эмгек кыла албай атам мен. Борборго келип алып, ошол жактан мен иш кылып, мен өзүмдү силердин алдыңарда алсыз сезем. Силер улуттун баатырысыңар. Аларга да дем берип келип турасызбы? Ал дем эле эмес, мен бирок жүрөгүмдө туйум ошондой. Баары дем болот да. Мен айылга кетким келет, мен айылда жашагым келет, мен нукура кыргыздын салт санасы менен жашагым келет. Ошол менин жан дүйнөмө өтө жакын. Мен барып ата мекениме барганда, жайлоолорго барганда, эми көзүңөн жашагызып ыйлаганың бул уят, бирок мен жүрөгүм ыйлайт. Мен ушул жерде эмнеге күнүгө басып, ошол таза булактын суусунан ичип, таза абадан жутуп, жылдызга жакын, Кудайга жакын жерде жүрбөй, шаарда, шаардын үстүн боз түтүн каптаган жерде жашап атам. Мен мынча менен алсызмын деген учурлар абдан оюма көп келет. Өзүңүздү пушайман кылат экенсиз. Буга да шүгүр дейли. Менин тилегим элетте барып жашоо. Бул менин абдан көксөгөн максатым. Мезгил өтүп, филармониядан аксакал Өмүрзак Кайыпов пенсияга чыкты дегенден кийин айылга кетет экен. Кудай буйруса. Бул дагы шүгүр дейли, бардык нерсеге шүгүрчүлүк кылабыз деп айтыш керек турбайбы Өмүрзак? Азыр Кудайга шүгүр, ошол борбордо дагы
эл таанып, эл билип, бул дагы өзүнчө зор бакыт. Ооба. Анан айылга Кудай буйрса, жогоруда биз айткандай пенсияга чыккандан кийин ошол жактан өмүрзакты издеп барып интервью алат элек деп барып турат экен. Буйрса. Достор көппү? Бул дос деген 3 тамгадан турганы менен бул өтө ыйык нерсе. Анан дос деп деле колдоно беришти мен өзү көп туура көрбөйм. Аны мен түшүнөм, азыркы жаргондар бар экен, доске деп коюшат экен. Жаңы таанышты, ой доске дей беришет экен, эми ал дос кези башкадыр. Дос деп айтканда этеп деп айтыш керек. 3 сөз. Этеп деп айтыш керек. Бул дос деген кадимки Курманбек эпосунда аккан достой болуш керек. Аспо дейм азыр. Анан мен ойлойм, ар бир пендеде эгер ошол достун философиялык уңгузуна келсек, ар бир пендеде бул көп болбойт. Анткени өзүнөн да артык ишенген бирөөгө адамдар дээрлик аз. Бирок жок деп да айтпайм. Ал адам ар бир адамда болуш керек. Мына ошол өзүнөн артык ишенген адамдарды, жок дегенде өзүндө ишенген адамдарды дос десе болот. Ал эми мамиле катары мен дээрлик баардык адам менен мамиле кылганга аракет кылам. Мен өзүнүн мүнөзү өтө татаал адамдар менен да сүйлөшкөнгө аракет кылам. Аны менен терең мамиле куруп, мамур-жумур болуп кетпесем дагы, жолуккан жерде, кез келген жерде жакшы сөз сүйлөшүп, жакшы маанайда кеткенге аракет кылам. Ал эми доско татыктуу инсандарым да бар деп айта алам. Жакшы. Көп деп айтсак, бул жаңылыштык болуп калат. Мен көп деп айткандарга да ишенбейм. Туура айтасыз. Достуктун, сыйдын, адамдар менен жакшы мамиледе болуунун үлгүсүн айрым саясатчыларыбыз терс жактарын көрсөтүп коет эмеспи? Анан ошондон улам дагы бир кээде кандай адам менен мамиле түзүш керек деп каласың, кээде ойлонуп каласың, билбейсиң. Адам баласы ичинде деп коет го. Ушул сыяктуу кээде мамиле түзүп алып, анан ал адамды таанып билгенден кийин өзүң тарткынчыктап каласың. Сен айткандай, өзү дос деген бул терең бир өзгөчө мамилени талап кылган нерсе экен. Анан антсе дагы мамиле сый болсун дейм. Ар бир адам менен сый мамиле жасасаң, сыйга сый деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Бирибизге бирибиз сый болсок, бирибизге бирибиз урмат көрсөтсөк, эртеңки муунубузга, өзүбүзгө ден соолукка пайда экен эң негизгиси. Урушуп эле тургандар бар, урушуп эле издеп турайын дегендер бар, бирок дос деген бул сенин эң оор күндөрүңдө, сенин ошол оор күндөрүңдү бөлүшкөн, оор күндөрүңдө сенин жаныңда жүргөн адам бул сенин укура досуң деп билем. Жеңил сенин бардар убагыңда досуңа баары бир көп болот кандай. Тилекке каршы ошол бардарчылыкты көздөгөндөр дагы жок эмес. Эми ал адамдардын өзүнүн табити, биз ырга орун берели. Ырдан эч качан табит бузулбайт, Мырза. Маданият. Токтогул атабыз ыр менен адамдарды күлдүрүп, боорун тырмап күлүп аткан адамдарды кайра чыгарма менен көзүнөн сала жашагызып ыйлатчу экен да. Мына улуу өнөрпөз болгон. Ошонтун бул чыгарма адамдын жан дүйнөсү деп билем мен. Анда ошо эфиристин аягы деле болуп барат окшойт. Анда бир лирикалык чыгармалар менен балким аяктайбыз, Жакшы болот. Ашыралы атабыздын Жылкычынын ыры деген керемет чыгармасы бар. Бул нукура кыргызчаланган чыгарма да. Ошол чыгармадан ырдап берейин. Asıl bir tukum mingenin salkın tör jaylı жүргөнүң Eriktin жылкы кайтарып агайынасың кел чай сүйгөнүм Ыры калса желге жалбырак Ыргышта бүркөт аргымак
Pamukma gelet degensiz bana qaray göktüne jaldırap. Sulu bir tördeyi jaygılıp, boş kezde jorgo saldırıp, çarı çağan kezdine es alsağa, çalık kanatına çaldırıp. Salıp caylım oyunda, şarakkan sununa boyundey. Kımızdan içsen ay ağaydığa, kol çanaş bolsona kolum dey. Yedi bergen maldın ey tapşırıp, hevesi güçtü yaşçılık. Caylığı bir gen ay baratsağa, cana şana çana bastırıp. Men жылқычы sen çavan, kıykırıp dodon insanım. Ülkemiz üçün işteylin ay, örkünde össünne gül zaman. Ülkemiz üçün işteylin ay, örkünde össünne nur zaman. Рахмат, муйуттуңуз өңкө. Чоң рахмат сиздерге Урматтуу дагы. көрөрман, биз бүгүн YouTube каналыбызда Кыргыздын өзгөчө таланттуу жигити Өмүрзак Кайыпов менен баарлаштык. Ар бир элдин таланты болот, ар бир элдин тарыхында жазылып калган таланты болот. Ошондой тарыхта жазылып кала турган таланттуу жигит Өмүрзак Кайыповдун келгенине кубанычта болуп, сизге ыраазычылык билдирелим. Чоң рахмат. Ийгилик. Мына ушуларды угуп отурганда Кыргыздын керемет кооз жери, жайлоосу, кичинеген жылкысы, агып жаткан Шылдыр булагы, Арча кайыңы карага елестейт. Сонун керемет чыгарма. Урматтуу көрөрмандар, эмне дейли, жамандык болбосун, жакшылык орносун, көч карасында, көп арасында, жалпы элибиз менен аман бололу, жергебизде тынч заман болсун, эң негизгиси ар бириңиздерде ден соолук болсун. Мындан ден соолукта болуп, ар бирибиздин укканыбыз мына бүгүнкүдөй жагымдуу ыр болсун. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Сизге дагы ийгилик каалайбыз өңкө. Чоң бар болуңуз.